Көргөзмөнүн башкы максаты инвесторлорго агрардык тармактын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү менен айыл чарба техникаларын сатууда аттагандаштыкты жаратып, фермерлерди заманбап агроөнөр жай технологиялары менен тааныштыруу болуп саналат. Насыя алуу үчүн көпчүлүк учурда жана стандарттык документтердин пакети керек. Андан сырткары экологиялык талаптар бар. Бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда деле органика деп атабыз, жашыл технология деп атабыз, жаратылышты сакташ керек деп атабыз. Ошолордун баарын камтыган ошо өзгөчө талаптар бар. Мөөнөтү боюнча, суммасы боюнча 2000 евронун сом, кыргыз сомундагы эквивалентинен баштап, минималдуу түрдө, максималдуу түрдө 100 миллион сом, 100 миллион сомдон дагы жогору. Долбооруна жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша жана залогтун өлчөмүнө, баалаган өлчөмүнө жараша болот. Айыл чарба министрлиги тарабынан жыл сайын уюштурулуп келген бул жарманке 2000 чарчы метр аянтты ээлеген. Быйыл ал 3 күнгө чейин уланат. Жарманке бардык каалоочулар үчүн эртең мененки 10дон баштап кечке чейин ишин улантат. Назира Бегалиева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.